Келишче болгон аракетибизди жумшайбыз. Анан кимди колдоп келдиң эгерде сыр болбосо? Tomorrow, just inshallah my day, and I'm gonna give everything to win. Кудайым буйрса эртең финалга чыгып, уже финалда беттешкенди Кудайым бизге насип кылсын. Ассаламу алейкум достор. Буйрса эртең 27-июльда ушул ипподромдо, Бармалай деген ипподромдо Кыргыз рестлинг лиганын биринчи турнири болот. KPV лигасынын турниринин алкагында ошо 61 кг салмактын гран-присси өтөт. Ошондон биз азыр балбандарды чакырып face to face церемониясын баштайбыз. Биз менен болуп туруңуздар. Эртең биздин кесипкөй лиганын биринчи турнири. Эртең баарыңыздар күтөбүз. Баштай берели. Биринчи схватка. Токтогулов. Жумабаев. Анын каршылашы Идрис Исматзода. Üçüncü беттеши чакырылат Мухаммед Али Мойдунов, Эркин Алиби. Исматзода. Жана анын каршылашын тосоңуздар. Атай Изабеков. Жүк болуп чакылат 61 кг салмак чеберликте Амиран Даулет. Каршылашы кыргызстандык балбан Тайырбек Жумашбек уулу. Встречайте Өмүрбек Асан уулу. Karşılaşıp uzak kısa kaftanı gelmeye kaldı bırak erken betteş bolot. Ondan dairozda sürgüç bu. Жана акыркы жуп Египеттен келген балбан тосоңуздар Гулсан Ибрахим. Жана анын каршылашы тосоңуздар Мырзазар Улубек уулу. айланма. Жүгірші 11.000 метр аралыққа қиналдық. Екі жастан жоғарғы
Аның касашы Илдаров Хамза. Давай туганда эртең саат 7-де ипподромдон көрүшөбүз. Биздин ошол Кыргыз Про Wrestling Лиганын биринчи беттеши 61 килограмм өтөт. Баарыңызды күтөбүз. Ертең суроо берип коеюнчу келди ошол жерде. Сөз алардан. Ертең көпчүлүк айтып атат да, финалдык беттеште Бекболот менен Тайырбекти көрүшүбүз мүмкүн депчи. Бул боюнча оюңар кандай? Биринчи Тайырбекти сурайлы. Бардык нерсе Алладан. Буюрса колдон келишинче болгон аракетибизди жумшайбыз. Бул жактагы балдар деле биздин өзүбүздүн эле балдар, каршылаштарыбыз. Буюрса күчтүүбүз жеңебиз деген үмүттөбүз. Финалда болсак, анда абдан жакшы болмок. Айтып өткөндөй эле азыр бул мелдеш Кыргызстаныбызда биринчи болуп жатканына байланыштуу баягы эл аралык деңгээлдеги мыкты спортсмендер келди. Кудайым буюрса эртең финалга чыгып, ошо финалда беттешкенди Кудайым бизге насип кылсын. Ошо бардык атаандаштарыбызга ийгилик, Кудайым буюрса эртең жакшы беттештер болот, келип көп болуңуздар. Анан кимди колдоп келдиң эгерде сыр болбосо? Ассаламу алейкум, урматтуу күрөш сүйүүчүлөрү. Эми эртеңки биздин гран-при белдеш боюнча чынын айтсам аябай күчтүү балбандар чогулду. Кыргызстандын эң мыкты балбандары, кошуна Өзбекстан, Казакстан жана Россия, жада калса ошо Германиядан да келип катышып атышат. Мен ойлойм, бул жакшы деңгээлдеги турнирлердин бири болот. Өзүм негизи биздин балбандарга, жергиликтүү балбандарга байлайт этип, ошолорго колдоо көрсөтүп келдим. Биздикилер утса экен деп. Анан бул спорт тоголок болот. Ким утаарын алдын ала айта албайсың. Ошондуктан күчтүүсү жеңсин деп, эң негизгиси жаракатсыз, ийгиликтүү аяктатып алсын, ошол күчтүүсү жеңсин. Эгерде да мындан кийинки ошол КПЛдын беттештери баягы 70 килограммда боло турган болсо, сени көрүшүбүз мүмкүнбү беттеште? Албетте ооба. Эгер бизде ушул эле мелдешти 70 килограммда салмакта балбандар арасында уюштуруп бере турган болсо, өзүбүз жергиликтүү отурганчан күрөшөбүз. Сизде кандай суроо бар? Ошол эле болчу негизи. Мен суроо көп негизичи. Сиз шашпай алабыз анда. Кешке кадай биз келдик. Негизи бор өтүп алдым. Жакшы дайындыкпен келдик. Эртең жакшы күрөш көрсөтүүгө келдим да. Атаандашың күчтүү дейт. Аны утуу мүмкүнчүлүгүң кандай сенде? Утуумба? Ондон алсым бар. Иншалла. Ондон эле? Анда сенден буюрса керемет беттеш күтөт экенбиз да. Сага рахмат. Даярдыктар буюрса жакшы эле кылдык. Тоодо, Караколдо абасы бийик жерде даярдандык. Андан келип Бишкекке бир жумадай ылдый жакта ковер кылып даярдыктар жакшы буюрса эртең буюрса жакшы көрүшүп, жакшы результат көрсөтөбүз иншалла. Даярбыз буюрса. Tomorrow, inshallah, is gonna be a crazy day. I'm gonna wrestle like a good guy, and I'm feeling good. I'm feeling ready. Tomorrow, just inshallah, my day, and I'm gonna give everything to win. I'm here like to win, and we will see tomorrow what's gonna happen. Бекболот Yes, мырзамыздар. my first match is gonna be with the Big Bolot. He's a good guy, but I will do everything. I'm gonna win. I'm gonna win. I'm here like to win, and like tomorrow we will see. I'm gonna give everything in the match.